Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт: себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Ассаламу алейкум урматтуу эжелер, сиңдилер, апалар. Аллахым биздин туткан орозобузду жана кылган амалдарыбызды кабыл кылган болсун. Иншалла ошол бир жылда бир келген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууга баарыбызды Аллах таалам өзүнүн рахматына алсын. Жана ошол бир жылда бир келген мүмкүнчүлүктөрдү сиздер менен биздерге Аллах таалам бергенине сүйүнөлүк. Рамазан келгенде бейиш эшиктери ачылат жана тозок эшиктери жабылат деп айтылып келет да. Рамазандагы ниет эң абзел ниеттерден болуп эсептелет экен да. Башкача айтканда ыхлас дейт да, ал ыхлас дейт. Ыхлас кандай? Ар кандай ибадатты анын маанилүүлүгүнө карабастан, күнү түнү менен алек болуп, ошол ачка гана жүрүп калбастан, ошо Алланын ыраазылыгы үчүн ар бир акыбалда ыхлас менен аткарууга ниеттенишибиз керек экен да. Рамазандагы ниет эң абзел ниет деп жатпайбы, айтып атпайбы? Жана Рамазандагы Куран эң абзел Куран дейт. Рамазандагы садака, Рамазандагы ар бир биздин окуган нафил намаздарыбыз, таравih намаздарыбыз, тахажжуд намаздарыбыз баардыгы булар эң абзел намаздар болуп. Жана Рамазандагы бул дуба, мындайча айтканда, эң баардык ибадаттардын эң абзели болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн бул Рамазанда Расулуллах мындай деп айткан да. Ким дейт ошо Рамазанда дейт умрага барса дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ал менен хаж кылгандын соогуга барабар болот дейт да. Көрдүңүздөр, бул Рамазан биз үчүн Алладан келген өтө берекелүү ай экен. Жана Рамазанда дейт ооз ачарда Аллах таала айтат экен да. Аллах таала ошол Рамазанда ооз ачарда Аллах таала дозок важип болуп калган 60 000 адамды дозоктон куткарат экен 30 күн бою дейт. Бир жерде бир риваят айтылат, 1 миллион адамды күнүгө бошотуп турат деп риваяттарда келет. Ошон үчүн бул Рамазан айы күнөөлөр кечилип, дуба кабыл болуп, ар бир амалда береке болуучу айлардан экен да. Ошон үчүн Рамазанда дубаны көп кылып алайлы, аракет кылайлы. Аллах таала бул айда бизге Аллах менен байланыша турган 40 саждалуу намаз берилди. Бул намазды дагы бул таравih намазы да Аллах таалам бизге мүмкүнчүлүк берип жатат. Ушул ибадаттарды күчөйтүүгө да, күчөтүшүбүз керек. Мына акыркы 10 күндүк калды. Эми Алла таала бизге мүмкүнчүлүк бергенинен пайдаланып калышыбыз керек экен да. Ушул акыркы 10 күндө дейт, биз ошо орозо тутуп эле таравih окуп калбастан башка ибадаттарга да, ошо айрыкча Куран ибадатына өтө берилишибиз керек экен да. Себеп дегенде Куран менен нурланып, Куран менен мүнөздөлүшүбүз керек экен да. Жана ошол Куранга жакындап, Куран менен сырдашып, достошуп, Рамазанда ошол айтып өттүк, эки эле амал менен байланып калбастан башка амалдарды күчөтүшүбүз керек экен, зикирди күчөтүшүбүз керек экен. Беш убактарыбызда турсак ар бир акыбалда зикирлерибизди күчөтөлү иншалла. Кимде ким Рамазандын орозосун ишенип жана сооп үмүт этип кармаса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет деп атат да. Жана ким Рамазанда үмүт кылып намазга турса дейт, анын мурдагы кылган күнөөлөрү кечирилет дейт. Ошон үчүн нафил амалдарды көбөйтөлү. Алла таала баарыбызга сөзүбүздө да, амалыбызда да, жашыруун иштерибизде да, ашкере кылган иштерибизде да туруктуу, ыхластыктуу насип этсин сиздерге, бизерге. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, бул дүйнө акыреттин бизге мүмкүнчүлүктөрүн берсин, бул дүйнө акыреттин жакшылыктарын берсин Алла таалам. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болуп, бул дүйнө акыретте биздин жүзүбүздү жарык кылып, өзүнүн ыраазы болгон инсандардын катарында биздин да жүзүбүздү жарык кылсын иншалла. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун.